Камчыбек Ташиев 2 айда кумтөрдөн $90 миллион пайда түштү. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имараттын ачылышында Кыргызстандын бюджети кумтөрдүн аркасы менен профицитке ээ болгонун билдирди. Кумтөр болжол менен 2 айда $90 миллион киреше тапкан. Өзүңөр билесиңер, биз былтыр октябрь айында бийликке келгенибизде айлыкты социалдык жөлөк пулду эч нерсени төлөй алышпайт деп айтышкан болчу. Андай болгон жок, бардык бюджеттик көрсөтмөлөр жабылды. Андан сырткары бюджеттин профицити $564 миллион түздү. Башкача айтканда бул кошумча акча. Эгер өткөн жылдын бюджети $162 миллиард болсо, буюрса келерки жылы бюджетти $220 миллиард менен жабабыз. Айлыктар социалдык жөлөк пулдарда көбөйүүдө. Аскер кызматкерлердин маянасы 50%, ички аскерлердин маянасы 40%, социалдык төлөмдөр $2000 $4000 көтөрүлүп, ал эми $4000 алгандар октябрдан тарта $6000 алгандар 1-январдан тарта $8000 ала башташат, деди Ташиев. Ошондой эле ал бул акчалардын баары кайдан келип жатканын айтты. Анын айтымында акыркы 2 айда кумтөр өлкөнүн кирешесине $90 миллион алып келген. Мунун баары кайдан келип жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Түшүндүрө кетейин. 21 жылдын ичинде кумтөрдөн $84 миллион пайда алыптырбыз. Ал эми биз 2 айда эле июнь-июль айларында $90 миллион киреше таптык. Буга чейин Кыргызстандын байлыгы талаптан олуп урдалып жүргөн. Биз алардын коррупциялык схемаларынын бетин ачтык. Кумтөр айына 1,5-2 тонна алтын алып турса, ошону ар айда учак менен экспорттоп турушкан. Бүгүнкү күндө 1 граммда алтын өлкөдөн чыгарылбай жатат. Ушундан улам биздин Кыргызстанда акча пайда болуп, буюрса байып калды деп кошумчалады УКМКнын башчысы. Ал ошондой эле кумтөрдөн тышкары башка тоо-кен компанияларында коррупциялык иштердин бет ачылып жатканын баса белгиледи. Бул ак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаровдун кудасы жаңы кызматка дайындалды. Акылбек Жапаров жетекчилик кызматка келгенден кийин быйыл июлда өз кудасы Нурбек Алимовду түндүк чыгыш бажысынын жетекчилигине дайындаган. Ал тууралуу журналист Болот Темиров түз эфирде билдирди. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча Нурбек Алимов бажы органдарында көптөн бери иштеп келет. Өткөн жылдын 30-ноябрына чейин Нурбек Алимов бажыдагы Тарюздө борбордун тобунун башкы инспектору болуп, 2020 жылдын 1-декабрынан 31-декабрына чейин түндүк чыгыш бажысында Бишкек бажы бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2021 жылдын 1-июнунун 30-июнуна чейин бажы кызматынын борбордук аппаратына которулуп, ички коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси болгон. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Уяты жоктур, кызматка тумшуңарды тыгып алып, көчүңөр креслого орно элетти, артыңардан кудаңарды, бажаңарды, күйөө балаңарды калбыр четкен кайдан чыккан балекеттерди элеңер. Эмне эч ким албай койгон кызыңарды келин кылып алган үчүн кудаңарга, күйөө балаңарга ушундай жол менен кыдырыңарды өткөрүп жатасыңарбы? Катыныңардан корккон подкаблучниктер болсо, мигере катыныңардын тилинен чыга албай, бажаңарды ишке орноштуруп кошомот кыласыңар да. Болбосо кантип эле ушундай акмакчылык болсун. Илгери Жээнбековдун заманында Абылгазиев деген эме иштеген ишинин дайын жок, калың элди көзүнө илбей бажаларын, бажасынын балдарын көптүрүп кыжырыбызга тийди эле. Эми болсо дал ошол ит өнөрдү Акылбек Жапаров баштаптыр. Кудасына таможныйды башкарды, адамда бир аз ынсап уят болуш керек да. Келемиштей болуп дайыма артынан калбыр байлап басып жүрбөй. Эгер эле кудаларың ачыкка калып өлүп баратса, өзүңөрдөн басып койгон байлыгыңарды бөлүштүрүп бергиле да, мамлекеттин чөнтөгүн аңдыбай. Акылбек Жапаров министрлик кызматка барары менен сүйлөгөн сөздөрү, өзүн алып жүрүүсү менсинген мүнөзү ачык эле байкалып калды эле. 30 жылдан бери бардык бийлик менен иштешип, өзүнүн кийинки 7 миң урпагына жетерлик байлык жыйнап алган, анын эле минтип ал кулум деп акыйган министрлер кабинетине ээлеп отурса, Акылбек кутурбай сыртта чарыгына чалынып жүргөн мен кутурамынбы? Жок дегенде 1 жылдай иштеп, өзүн көрсөтүп, баарыбызга акыйып күтүп жаткан Сентияраны соттон утуп, андан соң кутурса да мүмкүн унчукпай белек. Кудасы өк менен жаман мамиледе болбой, ошол эле убакытта аш-малтайын чыгып аралашпай кетпей, бир аз сыпа мамиледе эле болгон жакшы го дейм. Айтып болобу, эртең эле эки куданын башын бириктирген балдары ажырашып кеткиле кылса, төбөсүнөн көтөрүп таможняга алып барып олтургузган кудасы менен кандай болуп калат экен? Мейли, ал жагы өздөрүнүн иши деңизчи, бирок бул жагы кыпкызыл эле коррупция болуп калып жатпайбы? Таза адамдар союзу менен кошо раматылык болуп кеткен турбайбы аттиң, деп Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Көлдө заводдон 50 тонна алтын күмүш алып чыгып бара жаткан унааlar кармалды. Ысык көл облусунун Ак Суу районундагы Сырт зонасында жайгашкан кайра иштетүүчү заводдон калай, вольфрам, алтын күмүш жана башка химиялык элементтерди камтыган концентрантты мыйзамсыз алып чыгуу фактысына аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 211-беренесинин 2-бөлүгү мыйзамсыз ишкердик же банктык иш менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган үстүстөгү жылдын 29
октябрында Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда УКМК кызматкерлери тарабынан капка салынган химиялык элементтердин концентраты менен мамлекеттик үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалар кармалды. Жалпы салмагы 50 тоннадан ашкан. Автотранспорт каражаттарын кароодо ташылган жүктүн товардык транспорттук документтеринин реквизиттеринде полиграфиялык жабдууларды өндүрүш түрүндө жасалмалыктын белгилери аныкталган. Буга байланыштуу унаалар УКМКнын Ысык Көл облусуна караштуу аймагына киргизилди. Учурда концентраттарды мыйза салып чыгууну уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо, мамлекеттин кызыкчылыгына келтирилген зыянды кендерди иштетүү боюнча иш-аракеттерди жүргүзүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Булак чагылган KG. Эл чындыкты билсин. 8 жаштагы кыз $3000 сатылды. Оганстанда ачкачылыктан улам жаш кыздарын саткан ата-энелер көбөйүүдө. Карыздан жана ачкачылыктан улам ата-энеси 8 жаштагы Ашоону 23 жаштагы жигитке $3000 сатышкан. Бул тууралуу видеону Настоящее время жарыялады. Оганстан азык-түлүк каатчылыгына кабылып, жаш кыздарын аялдыкка саткандар көбөйүүдө. Эркектер бир аздан кийин кыздар чоңойгондо аларга турмушка чыгууга убада беришет. Булак чагылган KG. Эл чындыкты билсин. Бакырчак Бакай деген атка конгон активист Бакай Кашкарбаев кармалды. Бишкек шаарында активист Бакай Кашкарбаев кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Кашкарбаевга карата сотко чейинки бир нече тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Анда ал жазык кодексинин 344-беренесиндеги кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган билдирүү, 355 беренесиндеги бийлик өкүлүнө карата коркутуу жана майда бейбаштыкка шектелүүдө. Ага соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Казакстанда бир нече мектептин окуучулары мектепке юбка кийип барышты. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 8 класстын окуучусу мектептеги иш-чарага юбка кийип барган. Аны көргөн мугалими баланы мектеп психологуна барууга мажбурлаган. Бала психолог менен сүйлөшкөндөн кийин терезеден секирип өз жанын кыйган. Мектеп окуучулары бул көрүнүшкө таң калып, айрым балдар нааразычылык иретинде эртең менен мектепке юбкачан келишкен. Алар кийимде жыныс жок деген уран менен гендердик стереотиптерге негизделген сексизмге жана бейбаштыкка каршы акция өтүп, бул акция бир нече мектепте өткөн. Окуучулар акцияга кошулган мектеп жетекчилери ата-энелерине телефон чалып, балдардын кийимин алмаштырууну талап кылышкан. Мектеп күзгү бал уюштуруп, темасы Гарри Поттер болчу. Ага бала юбка кийип келген. Аны көргөн куратор ачууланып урушуп, психолог алып барып, юбкасын чечип, кийимин алмаштырууга мажбурлаган. Классташтары ага арачы болгусу келгенде куратор ар биринин атын жазып, тартип бузгандыгы үчүн аларга жазага тартам деп коркуткан, дейт күбөлөрдүн бири. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Шайлоо БШК Камчыбек Ташиевдин бир тууганына эскертүү берди. Жалал Абад округунан шайлоого аттанган УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Шайырбек Ташиевге мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү үчүн жазуу жүзүндө эскертүү берилди. Мындай маалыматты Super.kg порталына БШКдан тастыкташты. Эскерте кетсек, Facebook социалдык тармагынын колдонуучуларынын бири Сузак районунун Барп айылынын тургуну Муратовдун үй бүлөсүнө Камчыбек Ташиев тарабынан каржыланып курулган үй берилгенин айткан. Бул туурасында БШКнын Бишкек шаарындагы ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунан 25 октябрь күнү маалымат келип түшкөн. Өз кезегинде Жалал Абад Сузактагы Муратовго берилген үйгө Камчыбек Ташиевдин жана анын үй бүлөсүнүн тиешеси жок экендигин билдирген. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин.